Ош тарых менен азыркы заманда калыштырган уникалдуу шаар. Дал ушул жерде 7 мамлекеттен келген 15 фотограф 3 күн бою Сулайман тоонун сулуулугун 4 мезгилдин үмүтүндө чагылтырууга аракет кылышты. Ар ким өз объектив аркылуу тоонун тарыхый, руханий жана табигый көркөмдүүлүгүн көрсөтүүгө умтулду. Oş şehrinde bana Türksoy'un Ош шаарында Түрксой тарабынан фотографтар ортосунда тажрыйба алмашуу максатында уюштурулган иш-чарага чакырылганыма абдан ыраазымын. Сулайман тоого чыкканымда тарыхты көрүп сезе алдым. Азирети Сулайман тууралуу уламыштар көз алдымда тартылды. Ошол элестердин негизинде тартылган сүрөттөрүмдү бүгүнкү көргөзмөгө алып келдим. Süleyman Dağı'nda Hazreti Süleyman'ın orada bir efsaneye göre namaz kıldığını, Süleyman 4 fasıl nomli ushbu sayohat hamda ko'rgan. Ошко саякат кылууга биринчи мүмкүнчүлүк болду. Сулайман тоо Ош табиаты керемет. Күздө Ош абдан сонун көрүндү. Ошону менен катар кадыры бийик кыргыз калкы абдан меймандос экендигин байкадым. Кесиптештерим менен тааныштым. Көргөзмө тажрыйба алмашуу болду. Чакыргандары үчүн ыраазычылык билдирем. Shuningdek boshqa hamkasblari bilan tanishganimdan juda ham xursand bo'ldim. Süleyman Dağı 4 mevsimdir. Азербайжандан келдим. Сулайман тоону 3 күн бою кыдырып сүрөткө тарттым. Бул убакыт ичинде сүрөт тартуу менен катар тоонун тарыхы жана Сулайман пайгамбар тууралуу уламыштар менен тааныштым. Тоодо өзгөчө бир таза аба, тынчтык жана руханий энергия бар экен. Фото тартып жатканда бул жердин тарыхын сезе алдым. Бул долбоор түрк тилдүү элдердин маданий байланышын чыңдоого чоң мүмкүнчүлүк түздү. Mistik abu havası var. Эл аралык фото проекттин расмий ачылыш аземине маданият, маалымат жана спорт жаштар саясаты министринин орун басары жана Кыргыз Республикасынын Түрксойдогу туруктуу өкүлү катышты. Иш-чарада фотографтар тажрыйба алмашып, өз эмгектерин көрүүчүлөргө сунушташты. Фотографлар негизги максат Сулайман тоону 4 тарабынан ар кайсы ракурстан тартып, аны жайылтып, элге эмес дүйнөгө таанытуу. Сулайман тоо ушундай байыркы Ош шаарынын так ортосуна жайгашкан шаарыбыздын жүрөгү болгон Сулайман тоону даңазалап, аны элдерге дүйнө жүзүнө таратуу максат болгон. Бул эми Түрксой түрк маданияты кызматташтык уюмунун максаты бул искусство, өнөр, маданият. Ушулар аркылуу түрк тилдүү бир туугандарыбыздын башын бириктирүү болуп эсептелинет. Ошонун алкагында сүрөтчүлүк өнөрү, фотографиялык өнөр бул дагы бир бутак болуп эсептелинет Түрксойдун ичинде. Фотография аркылуу биз ушул сүрөттөрдү, мисалы Кыргызстанда тартылган сүрөттөрдү башка жерде выставка катары, көргөзмө катары көрсөтөбүз. Фотографтар тарткан Сулайман тоонун жана Ош шаарынын коз көрүнүштөрү эми ушул сүрөттөр аркылуу дүйнөгө таанылат. Иш-чаранын соңунда долбоорго салым кошкон катышуучуларга Түрксой тарабынан атайын сыйлыктар тапшырылды. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөн, Ош жаңылыктары.